вам крепкого здоровья, и чтобы не было у нас таких локдаунов, чтобы вы могли спокойно работать в офлайн режиме. Приходите к нам, у нас шикарные всегда проводятся гостевые лекции, и вы уже с позиции как практики приходили бы, делились своими знаниями, опытом для тех магистрантов, которые сейчас у нас здесь проходят учебу. Еще раз огромная вам благодарность. По-моему, все получили пятерки, ну, минимум там 3-4 четверки. Я думаю, что это были отличные показатели в этом году. Спасибо вам большое. Успехов вам в работе и вообще во всем. Спасибо. Академия госуправления — это не как другие университеты, да, закончил, положил диплом и ушел, да, нет, здесь идет постоянная связь со студентами, да, получается, с магистрантами, которые уже давным-давно закончили, да. Вот, несмотря на то, что, допустим, Уламбаки закончил в 2009 году, я закончила в 2019 году, да, мы все считаем себя одногруппниками, да, вот буквально позавчера у нас прошла большая встреча Координационного совета, где присутствовали все выпускники, ну не все выпускники, да, так, члены, да, КС, да, со всех регионов Кыргызской республики, да, там вот происходит знакомство, да, с регионами, потому что так как мы все работаем на государственной службе, да, мы все ездим в командировки, да, у нас происходит ротация, да, мы все стажируемся в других областях, да, и когда вы едете с одной области в другую область, да, у вас там уже встречают ваши же одногруппники, которые окончили этот университет в разные года, да, но то, что вы окончили в разные года, это у нас в группах вообще не ощущается, да, как будто вот вы за одним столом учились, как будто вместе все эти 2 года прошли, да. И вот, если у вас есть еще какие-то вопросы, да, сейчас, когда будет перерыв, пожалуйста, обращайтесь, мы вас добавим в наши WhatsApp-группы, да, познакомим вас со всеми, с нашими уже выпускниками, которые уже давным-давно закончили, да. А так, добро пожаловать, поздравляем вас еще раз. Спасибо. Бүтүрүүчүлөр, силерди тап кетем. Бул азыркы башкаруу академия менен фонд кантсыз айылдан биргелешкен проектисин негизинде бүтүп атасыздар. Бул абдан келечекке жакшы бир неме да, зор салым кошот. Азыр калган билимиңерге дагы кошумча такай поштаңарга берме келип турат. Билдирүүлөр, тренингтерди уюштуруу, ошо менен бирге эле стажировкаларды уюштуруу. Мына мен мисалы үчүн 2011-жылы эң биринчи окуу стажировкасына Германияга барып келдим. Ушул проекттин негизинде. Ал жерден сертификат алганбыз, окуганбыз, ал жерде ХОФ деген Бавариянын башкаруу мектеби, жогорку мектеби, Бавариянын башкаруу жогорку мектеби. Ошол жерден курстарды өтүп, ал жерде мен сертификат алып келдим. Мисалы үчүн 3-4 жыл мурун мен Алматага дагы стажировка барып келгем, ошол эле проекттин негизинде. Ал жерде дагы Алматы шаарынын 1-2 борбордук райондорунда бир опыт алып ал жерде. Андан кийин Талдыкорган областында Казакстандын ушу күчтүк регион боюнча президенттин алдында академия, башкаруу академиясынын филиалы бар, ал жерге дагы барып келгенбиз. Баарыңарды куттуктайм, келечекте абдан жакшы кызыгууңарды жоготкобойгула, стимулду жакшы берет бул жерде биздин биргелешкен ушул программа боюнча. Дагы бир жолу куттуктайм. Менен мактанбайын, бирок мындай собеседованияга келгенде мындай көрүнүп турат да балдар. Уже биринчиден баягы тандап атканда, уже бизге келатканда уже тандоо болот болуш керек. Анан окуу процесси, анан бүтүрүү, фонд кантса зайделеринин аракети, биздин аракет болуп отуруп, мындай бир мындай жылуу сезим калат да. Ошолор менен беседа кылып атсаң, уже кичине деңгээли, кичине башкачараак да. Анан баягы ичимен ыраазы болуп отурам, мен баягы отбор жасап атканда ушу биздин балдар, биздин бүтүрүүчүлөр Кудайга шүгүр эме баягы даяр болуп калыштыр. Ошон үчүн эми менин сиздерге кеңешим ошол конкурстарга катышкыла. Мен сиздерге ачык айтайын, ал жерде эч бир мындай бир субъективизм жок. Биз мына көрүп атабыз, мен да катышып атам. Эч ким тарткан жок. Реальный кандидатура болсо резервке киргизип атабыз. Анан резервке киргизип эле жөн эле койбой, азыр мына кадр кызмат менен бирдикте биз атайын бир жобону иштеп чыгып, эми резерв кадров менен иштей баштайбыз. Да, аларды дагы тренингтерди уюштуруп, эксперттик бир иштерге тартып, аналитикалык иштерге тартып, биздики мындай болуп калган да резерв кадров.
Баягы резервке кирип эле анан күтүп отурабыз да, мени качан министр кылат, качан зам министр кылат деп, биз ошондон азыр кайтып атабыз. Резерв менен иштей бериш керек, постоянно иштей бериш керек. Анан ошол резервке тандалгандан кийин дагы анан эме өскүсү келбесе, дарамети жок болсо, же болбосо кандайдыр бир үй бүлөлүк же башка бир шарттар менен мындай бир шарты жок болсо, ошол резервден дагы чыгаруу бир механизмдери болуш керек деген сунушту мына биз академия киргиздик. Эми аны кандай кабыл алат көрөбүз. Бирок мен силерди чакырып кетет элем, ошол конкурстарга активдүү катышыңыздар. Мындай бир тайке жээн куда сөөк тигүү деген жок о жерде. Реальный кандидатуралар болсо биз реально тандап атабыз. Ошон үчүн мен силерге баягы объективный болуп атат деп мен ишендирип кете алам. Эгерде силер тапшырсаңыздар, менин оюмча жакшы болот эле. Ошого дагы мен силерди чакырып кетер элем. Анан эми академиянын бүтүрүүчүлөрүн именно сиздердей, мисалы фонд Ханса Зайделя менен чогуу даярдаган, биздин өзүбүздүн бюджеттик негизде дагы анча-мынча ордубуз бар, жылына бөлүнүп аткан. Эми ошолорду биз кантип мындай бир преимущество беребиз деп башыбыз катып атат да, сөздүн ачыгы. Мен ректор катары кызыктармын ошо преимущество мындай бир болгонго, бирок мыйзамга каршы келип калып атат. Себеби конституция боюнча баарыбыздын укугубуз бирдей. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бир ошол конкурс аркылуу же болбосо башка бир механизмдерин азыр ойлонуп атабыз. Бирок баары бир мен байкап атам, биздин магистратураны бүткөндөр кичине мобильныйраак экен. Мобильныйраак, активныйраак, жерлерден келгендер деле ошондой экен. Анан доктор Майырге мен дагы бир жолу чоңураак чыгып айткым келип атат. Мына Мээрим менен Уланбек мырза айткандай, абдан активдүү иштешет булар. Мен улап кетким келип атат. Улам менен Мээримдин сөзүн. Жакшы бир тренинговый программалар бар. Өзүңөр силер демиргечи болсуңар болот ошол программаларда. Өзүңөр проект жазып, определенный бир чыгымдардын определенный бир бөлүгүн фонд Ханса Зайделя төлөп берет, калганын өзүңөр төлөп, же болбосо башка донорлордон таап кылсаңыздар, менин оюмча бул аябай жакшы. Себеби билимди алып эле баягы ар бирибиз жата бергенде болгудай эмес, азыр заман кичине башка болуп атпайбы? Колдон келсе бөлүшүп, ошол региондогу өзгөчө региондордо баягы кадр маселеси региондордо болуп атпайбы? Тилекке каршы бир жерде еще более-менее баягы Бишкекте мындай конкурс көбүрөөк, күчтүүлөр балдар да көбүрөөк. Кээде биз дагы региондорго барып, чыгып сүйлөшө келгенде, чын эле өзгөчө жана айыл өкмөттүн деңгээлинде, даже райондук акимияттарда деле мындай бир 20 жыл мурун билим алып алган, жакшы окушкан, мүмкүн жакшы тажрыйбасы бар, бирок азыркы дүйнө өзгөрүп аткан, азыр Кыргызстан өзгөрүп аткан, мындай баамдап аткандар да толтура экен да. Ошон үчүн ушул жагынан дагы жардам бериңиздер бизге. Биздин жеке кызыкчылык жок. Доктор Майырдын дагы кадр кызматындагы биздин академияда жеке кызыкчылыгыбыз жок. Себеби кадрлар канчалык күчтүү болуп турса, мамлекеттеги реформа ошончолук батыраак жана ийгиликтүү жүрөт экен. Такыр эле баягы начар болуп калса, анда менин оюмча кандай бийлик келсе деле, кандай мыйзам жазсак деле алдыга жылгыдай эмеспиз. Ошон үчүн өскүлө мына Рахат мырза 5-каналга директор болгондо мен биринчилерден болуп Facebook'ка поздравить этип жаздым. Биздин баракча бар Facebook'та. Катталыңыздар, аякта дагы бир топ жакшы жаңылыктар болуп атат. Адиле Элязбековна айтып кеткендей, бизде көп мындай бир конок лекциялар болуп атат. Тренингдер, семинарлар, биз баягы өзүбүздүн ишти канча кыйналсак дагы пандемия абы дебей аракет кылып атабыз. Азыр дагы бир топ жаңы бир нерселер болуп атат. Цифровой сом, зеленая экономика, цифровая экономика, электронный управление деп иши кылып баягы трендте болгон жакшы нерселерди биз бир локомотив болуп берет. Себеби мына баарыңар мамлекеттик органдарда иштейсиңер, андай нерсе убактыңар жок силердин, туурабы? Күнүгө пожар, тигини жабыш керек, муну жабыш керек. Баягы отуруп ойлонгонго убактыңар жок да. Туурабы? Мен өзүм дагы бывший госслужащиймен билем аны. Ийгилик дагы бир жолу. Баягы жылда бүтүп атканда Кудайдан тилейсиң, ушу биздин балдар өссө экен, ийгиликке жетишсе экен деп. Анан ийгиликке жетишсе, как будто өзүбүз жетишип аткан ыраазы болуп калабыз. Биз силерди куттуктап эле туралы. Жакшылыктар болсун.
улам кийинки балдар мен баягы эки университетте ректор болгон адам катары билем баягы жакшы балдар бүтүп атканда анда ичиң ачышып калат да. Таңгыр сонун балдар бүтүп кетти деп. Анан карасаң каара биринчи курска ошондой эле күчтүү балдар келет, каара ыраазы болуп каласың. Значит, баягы муун алмашып улана берет экен деп. Ошон үчүн силерге дабыр жолу ийгиликтерди каалайлы. Биздин эшик ачык. Академия билесиңер, биз ачыкпыз. Любой демилгеңер болсо, жардам керек болсо, рекомендация керек болсо, биздин выпускник катары биз даярбыз. Ачыкпыз. Силер дагы эгер биз менен бир проекттерди жазып, болбосо бир кандайдыр бир жакшы бир демилгеңиздер болсо, ага дагы биз макулбуз. Башкача айтканда, биз менен дагы, доктор Майер менен дагы, кадр кызматы менен дагы байланыш түзбөңүздөр. Баарыбыз биз бир кемедебиз баарыбыз. Чөкпөй эле, ийгиликтер боло берсин. Бүгүнкү алган дипломуңар акчылтоо болсун. Силерге үй бүлөңөргө мындай бир жакшылык алып келген дипломдор болсун. Чоң рахмат сиздерге. Мына бүгүнкү бүтүрүп жаткан группалаштарга дагы ийгилик. Мындан аркы ошол алган билимиңиздер сиздерге ийгилик гана алып келсин демекчимин. Рахмат. За 2,5 года обучения в Академии управления при президенте Кыргызской Республики для себя я узнал много нового. Хотелось бы выразить благодарность нашим профессорам, нашим преподавателям за их вклад. Мы думаем со своей стороны, то, что мы какие знания получили, мы готовы тоже делиться со своими знаниями на разных мероприятиях, которые устраивает Академия совместно с фондом Ханса Зайделя. И в будущем, как большая семья, мы будем проводить разные мероприятия вместе. Большое спасибо за наше обучение, за наши знания. Выпускник группы МН1-18 Сматов Эмиль Абдубекович. Саламатсыздарбы? Мен Сыдыкова Наргиза Уланбековна, Ысқой районуна караштуу Торайгы райыл өкмөтүндө салык кызматкери болуп эмгектенем. Мен Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясына тапшырганымдын себеби өзүмдүн мындан ары дагы иш тажрыйбамды, квалификациямды жогорулатуу максатында тапшыргам. Билим алууда кайсыл окуу жайда окугандыгыбыз маанилүү эмес, эң негизгиси кимдер менен окугандыгыбыз маанилүү. Академияга тапшыргандан бери мен бир топ тааныштарды жана досторду күттүм десем жаңылышпайм. Биздин группада Кыргызстандын 7 областынан келип окуп, ошондой эле ар тараптуу кызматта кызмат кылган адамдар бар. Тактап айта кетсек, алардын ичинен 5 каналдын директору, генералдык штаб кызматкери, улуттук коопсуздук кызматкери, райондук мамлекеттик администрация башчылары, айыл өкмөт башчылары бар биздин группада. Мен ошондой адамдар менен чогуу бирге окуганыма абдан сыймыктанам. Кыргызстандын ошондой эле өзүбүздүн жашап жаткан айылыбыздын мындан дагы өсүп өнүгүүсүнө салымыбызды кошобуз деп ишенем. Ошону менен бирге эле бизди окуткан академиянын жалпы жамаатына, Ханса Зайделе фондусуна да ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Мындан ары да иштерине албан ийгиликтерди каалайм. Барыңыздарга чоң рахмат. Мен Шариф Канатбек Розбаевич, Жалал абад областынын Окен райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси кызматында иштейм. Ошол академиянын 2,5 жылдык окуу курсун, менеджмент багытында окуу курсун аяктап, ушул жердеги мугалимдердин салымы менен, артыкчылыгы менен бүгүн аяктап жатам. Жана ошондой эле академиянын жалпы жамаатына, мугалимдерине терең ыраазычылык билдирем. Бул жерде алган билимимди мен мындан ары дагы аткарган жумушумда кеңири пайдаланам. Жана бул мага өтө маанилүү жана пайдалуу билим алдым деп эсептейм. Рахмат. Поздравляем сегодняшних выпускников магистрантов с успешным окончанием магистерской программы по направлению менеджмент государственного управления. Хотелось бы пожелать им успехов, карьерного роста, чтобы этот диплом был для них новым скачком, новым прорывом в их жизни. Всего самого хорошего. Джо Чива Мирин, выпускница совместных программ
фонда Ханзы Зайтова и Академии госуправления при президенте Кыргызской республики.